Ошто бардык медициналык кызматтарды бир терезе принциби менен бир даректе кызмат көрсөтө турган кардио борбору түптөлүп жатат. Аны жүрөк жана кан тамыры оорулары боюнча кардиолог дарыгери Камчыбек Исабаев курууда. Борбордун курулушуна дарыгер Азербайжан Кыргызстан өнүктүрүү фондунан $1 миллион насыя алган. Азербайжан Кыргыз фондунун бир жакшы жери аларда залог талап кылбайт экен. Анан ошол Азербайжандан эч кандай оборудование аласың, бизден стройматериал аласың деген шарттары жок. Анан болгону биздин ушул обществого соучредитель болуп убактылуу ушу акчасын чыгарып кеткенге чейин киришет. Управлениеге, кадрларга катышпайт. Ошонусу бизге аябай жакты. Кардио борбор 5 кабаттуу болуп, жалпы 3000 чарчы метр аянтты ээлейт. Борбордо заманбап операциялык бөлүм, акыркы үлгүдөгү жаңы медициналык жабдуулар менен жабдылган жандандыруу, интенсивдүү терапия, кардиохирургия бөлүмдөрү орун алат. Жалпылап айтканда, бейтап келгенден сакайып чыкканга чейинки бүт шарт түзүлөт. Бүт бейтаптарга диагностиканы коюп, жата турганын жаткырып, кетире тургандарын кетирип, ушул жерде УЗИ, эхо, гинеколог, кардиолог, терапевт, уролог, хирургтар бардык ушул бардыгына бирден кабинет бөлгөнбүз, өздөрүнүн аппараттары менен ушулардын баарын ушул жерде аныктап, тактап, ушул эле жерде лабораториясы дагы бар, функциональный диагностика. Бул ушул бир этаждын иши. Бул өзүңүздөр көрүп турасыздар, 6 этаждан турат. Подвалында томографиялар коюлуп атат. Калктын жашоо сапатын жакшыртууга багытталган бул сыяктуу объектилердин курулушу эми алдыда дагы өсүшү мүмкүн. 30-31 июль күндөрү Азербайжан президентинин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында Азербайжан Кыргызстан өнүктүрүү фондунун капиталын $200 миллион көтөрүү чечими кабыл алынды. Чолпон Ата шаарындагы Рухордо маданий борборунда ошондой эле Ош шаары менен Азербайжандын Ганжа шаарынын ортосунда боордоштук байланыштарды түзүү боюнча меморандумга кол коюлду. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Ганжа бул Азербайжан өлкөсүнүн Ошко окшош экинчи эң чоң шаары республикалык мааниде. Жана Ганжа шаарында аябай өндүрүш, айрыкча оор өндүрүш аябай жакшы өнүккөн шаар. Ошол себептен биз көбүрөөк экономикалык кызматташтыктууну күтүүдөбүз. Меморандумдун негизинде тараптар биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу жана өз ара тажрыйба алмашуу боюнча иштерди жүргүзүшөт. Документ ошондой эле эки шаардын ортосундагы достук жана өнөктөштүк мамилелерди бекемдөөгө өбөлгө түзөт. Миргүл Бокошова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.